негизи могу акыркы кезде Кыргызстанда митингдер көп болуп атат да, күндөн күнгө эмелерине караганда мындай күчөп атат да. Мисалы өткөндө эле Бишкекте митинг болгон, андан кийин Ак сууда болду, андан кийин Түптө болду, Ат башыда болду. Ошонун себептери эмнеден деп ойлойсуң? Эмне мындай күчөгөнсүп ушундай эметип атат да эл? Азыр эртеңки боло турган митингден Садыр Жапаровду колдоочу болуп атпайбы? Бул жерде Садырдын гана күнөөсү эмес. Бул Садыр деген чындык айтып, ошо эл чындык айтып күйүп турган эмесин сөзүн көрүп туруп, анан Садырдын шылтоосу менен кээ бирөө чындыкты айтып калалы деген нерсени бизде азыр эми жүр мындай алыс кетпейли, мен көлдө эле айтып коеюн да. Көлдө тиги 30 жылдан бери көлдү тоноп эле келатат, талканын эч кандай мындай инфраструктура, озеленение деген анча-мынча карап турсаң, кенедей нерсени чоң акчага жасап атышат да. Анан эмен алсак, мына көлдүн тегерегине, көлдүн тегерегинде бир туалет жок, кол жууй турган нерсе жок. Зато туристтер келип атат да. Анан көл биздин кереметибиз деп атат, Мындай алсак азыр стоянкага Бишкекте, Дордойдо стоянкаларга акча төлөп атат. А көлгө кирип бараткан жерге жанагы терминалдарды койгон, бирок терминалдарды жаап туруп эле, бирок терминалды алып туруп, кайра ачып ийди да. Мына ошол написано ЮНЕСКО киргенден кийин, значит, платный въезд болуш керек болчу да. Ошону киргенге, мисалы үчүн ошонун акчасына, жана экологияга, эметкенге акчаны жумшап койсо болот болчу да. Бирөөдөй кылып. Экинчиси, мореки кеген түп кеген таможнясын жабылган 15 жыл болду. 15 жылдын ичинде биз Килейге миллионный городтун Казакстандын границады, Казакстандын рыногун жоготуп ийдик биз. Бул аябай эле чоң, бул мындай ойлоп көрсөңчү, ошол мисалы үчүн тоңдон баштап ары, бер жакта Чолпон аталардан ары кирип кеген менен ушу Алматыга барып соода кылып, ошо Алматыга тиричилигин жасап келчү эле. Бул 15 жыл болду жабылганы. Мына бул өзүнчө бир эме болот атат. Анан мен 27 күн айылым өкмөтү болуп иштедим да. Ошо жактан бияка эмне өндүрүштүрүк деп калптын баарын докладывать этип, айыл чарба өлдү. 5'ten 10'dan алат центринен, 25-30'dan эмени берип атат. Информацияны алдык депчи. Анан мен айтып атам, койгула, андай бербегиле. Бул жердин кыртышы өлүп атат деп. Бул трагедия болуп атат да. Бул биз муну устранять этишибиз керек. Эртең күнү жер эчтик. Азыркы күнү мына быйылда алыкта эч эгин жок болду. Турабы? Ошондон эгиндин баасы деле көтөрүлдү. Айыл чарба өлдү. Кайсакты карабасаң, бул жерде бүт жерде калп. Элдер көрүп турат да. Свет, электр энергияны алалык, электр энергияны кымбаттаткан аркасынан эмне? Дагы эмне проблемалар болот деген айыл чарба коңгуроо чагыш керек болчу. Биякта биз импортты жоготуп атабыз да. Экспорт жоготубуз да. Бирдеме чыгарсак бизде себестоимость кымбатыраак болот да. Импорт кетпей атат да. Мисалы үчүн биз ана тышта келген тыйындар башка өлкөгө чыгып кетет атпайбы? Агыпчы. Импорт кирип атат да. Бизде мисалы үчүн кээ бир жерден даже бизге сүт кирип атат деп атат, колбаса кирип кетип атат деп атат. Бизде чыгып аткан нерселер бар, кирип кетип атат, биздин акча чыгып кетип атат. Айыл чарбага, ана производствого аябай эле кыйын болуп калды. Эл ушу менен кыйналып атат. Анан баары эле соодага түшүп албадыбы? Анан ушунун баары мисалы үчүн бул азыркы президентибизге деле мисалы үчүн ушу эме жетпей атабы? Информация жетпей атабы? Же эмне деп мен ушу таң калам да. Же буларга баары бир болот деп. Сен кандай түшүнөсүң ушуну? Мен мисалы ойлойм да, ушул эле мисалы президент болгондон бери коррупцияга чында эле мындай чоң кадамдарды жасады да бул кишичи. Анан кийин мына жана ТЭЦтин коррупциялары канча чиновниктер, ушу жогорку даражада чиновниктер да жоопко тартылды да. Анан бул жерде мен ойлоп атам, ушу президенттин эле тегерегинде бир кызыктар күчтөр бар да, ушу президентке элди карама каршы ортосуна мындайча айтканда чок салып, именно могу социальный немелерди ушундай ырбатып, атайлап туруп, элде болуп аткан могу көйгөйлөрдү эметип атканды так маалыматты президентке бербей,
атайлап ошондон жашырып туруп анан ушул жерде кандайдыр бир өзүнүн максаттарына жетүү үчүн ушундай жарып жиберейин деген ушундай максатта болушу мүмкүн да. Ошондо элде ошондо ошого колдонуп кетейин деген күчтөр бар. Ошо именно ошо мен ойлоп атам, ошо президенттин именно жакын тегерегинде болушу мүмкүн да ушундай адамдарчы. Анан элди да ошондой кылып түртүп, информацияны мисалы президентке туура эмес берип, ал жактагы президенттин кылып аткан иштерин элге ушундай эки жакты бири-бирине кармаштык кылып туруп, ушул жерде мындай өзүнө кандайдыр бир пайда алып келейин деген күчтөр бар деп мен сөзсүз ошолордун ушундай иштери бар деп ойлойм да. Бирок мен ойлойм, бүгүнкү күнү президентибиздин мындай эрки жетет, акылы деле жетет. Ушул ситуацияны мындай туура түшүнүп, туура жыйынтыктар чыгап, действительно мындай коррупция менен жүрүп аткандан кийин бул жерде өзү айткандай бул аябай оор нерсе, бирок бу жерге таяна турган эле бул эл да. Жалпы элге таянып туруп эле иштерин кылып кетип тура болсо, жалпы эл президентти толугу менен көтөрүп кетет да. Бирок жанагы ошолорду тегерегиндеги эмелерин тазаласа, анан ийгиликке биз жетебиз деген мен терең ишенем да ушундайга.